Gün чыгып, жаңы күн башталды. Мен жаратылыштан чечкиндүүлүктү жана пунктуалдуулукту үйрөнүп атам. Убактысы келгенде гүлдөр ачылат, мөмөлөр бышат, кар жаайт, күн чыгат. Эң акылман устат жаратылыш. Бүгүн мен өзүмдү чечкиндүүлүккө тарбиялайм. Мен чечкиндүү болуп баратам. Мен бүгүн чечкиндүүлүк жетпегендиктен жасабай жүргөн иштеримди дагы жасайм. Мен чечкиндүү болом. Кабыл албай койгон чечимден көрө кабыл алынган чечим жакшы. Мейли ал чечим ката болсун. Ийгиликтүү адамдар чечкиндүү, алар чечим кылганды билишет. Бирок алар билишет, ар бир чечимге чоң акчалар сарпталарын. Бирөөндө ал $1 турушу мүмкүн, башкасына $100, ал эми дагы башкалары үчүн миллиондор болушу мүмкүн. Кээ бирде бир эле чечим жашоону түп тамырынан бери өзгөртүп коет. Мен ар бир саатта, ар бир мүнөттө чечим кабыл алганга аракет кылып турам. Ар бир чечим менин жашоомдун жакшырышына багытталат. Мен күмөн санап турганда дагы чечим чыгарганга аракет кылам. Анткени кыймылдабай отура берүү боло турган каталардан да жаман. Менде дайыма тандоо бар. Жашоону жакшыртууга багытталган чечим жана иш-аракет же чечкинсиздик жана эчтеке кылбай эле коюу. Демек, баары мурдагыдай эле калтыруу. Кабыл алынбаган чечим дагы чечим, бирок ал сөзсүз түрдө ката чечим. Эчтеке кылбай эле жөн эле кыялдангандан көрө ката болсо дагы чечим чыгарган жакшы. Кыял бул жакшы, бирок ал кыймыл-аракетсиз ал орундалбайт. Жаратылышта баары оңой. Эгерде арстан суу ичкиси келсе, ал булакка барат. Канаттуу учкусу келсе, асманга көтөрүлүп учуп кетет. Ийгиликтин эң башкысы бул чечкиндүүлүк. Башкалар күмөн санап атса дагы аракеттен, башкалар жеңилип атса дагы аракеттен. Мен өзүм чечкиндүүлүкмүн. Мен өзүмө чечкиндүүлүктү тарбиялайм. Мен бүгүн чечим чыгарам жана ушул минутадан баштап чечкиндүү адам болом. Чечим кырдаалга дал келгендей кылып гана аракеттениш керек. Мен жоопкерчиликтүү болом. Жоопкерчилик бул чыгарган чечимге жооп бере билүү. Эң биринчиден өзүңдүн тагдырың үчүн жоопкерчилик. Бул жашоону кызыктуу, кооз, көңүлдүү, анык шедевр кылуу. Менин жашоом, мен аны кандай көргөндү кааласам ошондой болушу керек. Анткени менин жашоом менин гана колумда. Мен жашоомду жакшырта гана алам. Бирөөгө кылган жакшылыгым мени жакшы кылат. Эми мен билем, бирөөгө жакшылык кылып, жардам бериш үчүн чечкиндүү болуш керек. Руханий болуш үчүн, бай болуш үчүн чечкиндүү болуш керек. Бирөөлөрдү сүйүш үчүн жана сүйдүрүш үчүн дагы чечкиндүү болуш керек. Миңдеген адамдар бар. Сүйгүсү келет, бирок чечкиндүүлүк жетишпейт. Кыялданышат, бирок жасашпайт. Кыялдары ишке ашпай калып кетет. Миллиондогон адамдар байлык жөнүндө кыялданышат, бирок чечкинсиздигинен эчтеке кылышпайт. Мен жөн эле кыялдангандан тажадым. Мен ийгиликтүү болом деп чечим чыгардым жана алдыга көздөй умтулам. Мен күндө чечим чыгарам жана ишке киришем. Ошондо гана мен ар бир кырдаалга таасир бере алам, жакшы жакты көздөй жана акырындык менен мен аны контролдоп калам. Ошондо гана мен ийгиликке жетем. Менин ар бир чечимим менин максатыма карай кадам. Мен канчалык чечкиндүү болсом, ошончолук жоопкерчиликти алам. Мен канчалык көп чечим чыгарсам, ошончолук тажрыйбалуу болом, ошончолук максатыма жакындайм. Мен бийик тоолорду карап, бийик асманды карап өзүм айтам, чечкиндүүлүктү жаратылыштан үйрөнсө болот деп айтам. Эми мен 10 миңдеген, 100 миңдеген, миллиондогон доллар турган чечимдерди дагы чыгарам. Бул чечим мен баалуулугумдун көрсөткүчү. Биз өзүбүз канча турсак ошончо алабыз, аз да эмес, көп да эмес. Башкалар бизди канчага бааласак ошончо акча табабыз. Мунун баарын чечкиндүүлүк берет. Биздин баабыз кыйынчылыктардан өтө алганыбыздан, кыйынчылыктан арасынан биздин максатыбызды көрө аларыбыздан жана ага карай умтулуубуздан көз каранды. Чечкиндүүлүк ийгиликтүү адамдардын эң башкы сапаты. Бардык тобокелдерди баалап жана ага карабай чечкиндүү болуу. Бизнесте 70-80% чечимдер ката болуп калат. Алар каалаган жыйынтыкты бербейт, бирок максатка карай башка жол жок. Каталарым, туура эмес эсептөөлөрүм аркылуу баары бир мен ийгиликти көздөй алдыга жылам.
Бакыт менен байлык тоскоолдуктардын жана сыноолордун артында катылган. Ошол тоскоолдуктардан өтүү мени ийгиликтүү кылат. Бүгүн мен ийгиликтүүмүн. Бүгүндөн баштап, ушул минуталардан баштап мен ийгиликтүү адаммын. Мен эң ийгиликтүү адамдар менен баарлашканга аракет кылам жана көбүрөөк кишиге өзүмдүн кызматымды сунуштайм. Мен өзүмдү айланама чыныгы лидерлерди чогултам, аларга өзүмдүн пландарымды айтам жана аларды иш-аракет кылганга шыктандырам. Эгер мага акча керек болсо, мени акчанын агымы менен камсыз кыла турган жаңы идея издейм жана өзүмдүн идеямды ишке ашырмайынча токтобойм. Эгер мага жардам керек болсо, жардам сурайм. Эгер мага поддержка керек болсо, поддержка сурайм. Кимдир бирөө поддержка кылат, кимдир бирөө жардам берүүдөн баш тартат. Бирок мен баары бир алдыга карай кете берем. Мен билем, мен чечкиндүүлүктүн жардамы менен өзүм каалаган любой ийгиликке, любой результатка жетем. Мен өзүмө убагында чечим чыгарганды тарбиялайм. Мен ийгиликтүүлөр эмнени жасаса ошонун баарын жасайм. Мен ийгиликтүүлөр баскан жол менен басам жана бир күнү мен дагы ийгиликке жетем. Бүгүн мен чечкиндүү адаммын. Мен чечкиндүүлүктүн өзүмүн.